Өмүрбек Матов бир нече жылдан бери чөп сатып иштеп келет. Быйылкы жылы мурункуга салыштырмалуу Өмүрбек мырзанын маанайы көтөрүңкү. Себеби жөнөкөй бир таңгак бедени мурда эң кымбат дегенде 150 сомго чейин сатса, быйыл 220 сомго чейин сатып, кыйла пайдасын көрүп жатат. Чөп пресстер жылда 110, 120, 130га чейин болчу эле. Быйыл ошо үстүнө 50 сом, 70 сом кошулуп атат да. Быйылчы көп жылдан бери андай боло элек болчу. Bir 10 жылдын тегерек болуп калды, 8-10 жылдынчы. Адан бери эми кымбаттап атат да. Быйыл эми кышта канчага чыгат, аны дагы Кудай билет. Кампада сактап койгон чөбүбүз бар, бирок аз да, болгондо дагычы. Кышкыга тоют даярдоо быйыл кызуу жүрүүдө. Тоолуу аймактардан гана эмес, Кара Суу, Араба, Ноокат тараптан алынып келинген тоюттун көлөмү көп. Ага жараша кардары да арбын. Ишкерлер тоюттун баасын түшүрбөгөнгө аракет кылса, ал эми дыйкандар чөптү даярдоо менен элек. Кара Сууда бүгүнкү күндө иш кызуу жүрүүдө. Дыйкандар быйылкы жылдагы чөптүн кымбат болушун чөп жаңы чыгып келе жаткан кезде жамгырдын убагында жаабай калгандыгы менен түшүндүрүшөт. Ошого байланыштуу жылдага салыштырмалуу быйыл чөп 50-70 сомго кымбат. Күндүн ысык болушу да тоют чөптүн кескин кымбатташына чоң таасирин тийгизди. Дыйкандардын айтымында чөптүн түшүмү жылдагыдай болбосо да кымбат баада сатылып турганы жакшы болду дешет. Бул чөптүн андай кымбат болушунун себеби климатка байланыштуу болду. Жылда статистикада айтып келет ба, 2-3 жыл курукчулук, жаан аз жаап, күн катуу жылыйт деп. Ошонун негизинде кайракы жерлердеги буудайларыбыз, арпаларыбыз, чөптөрүбүз аз чыгып атат. Расмий маалыматка таянсак, Ош облусунда быйыл 6403 гектар чөп, 42257 гектар беде, 2000 гектардай 1 жылдык чөп эгилген. Жалпы 179832 гектар айдоо жер аянтына эгин эгилген. Өткөн жылга салыштырмалуу 1040 гектарга көп. Бул деген кышында мал чарба менен алектенгендер тоют маселесинен кыйналбайт. Зиягүл Болот кызы, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.